Саламатсыңарбы, балдар? Биздин бүгүн көтө турган темабыз Райкан Шүкүрбековдун Жинди суу термеси. Жаратылыш койнунда сабак окуп жатам деп элестетип, өзүңө жагымдуу маанай түз. Сабактын максаты Райкан Шүкүрбековдун өмүр жолу менен таанышуу, Жинди суунун коомго тийгизген терс таасирин аныктап түшүнүү, акындын чыгармаларына таасирленип ыймандуулукка тарбиялануу. Райкан Шүкүрбековдун өмүрү чыгармачылык жолун долбоор аркылуу түшүндүрөм. Долбоор акындардын, жазуучулардын, белгилүү инсандардын өмүрү чыгармачылык жолун табият кубулуштары менен салыштырып берүү. Райкан Шүкүрбеков 1913 жылы Талас областына караштуу Кара Буура районундагы Акчи айылында туулган. Күн нуру чачыраган ак карлуу ала тоонун Райкан Шүкүрбековдун туулуп өскөн мекени деп чагылдырдым. 9-10 жашында ата-энесине айтпастан Жамбыл шаарына жөө келип, казак тилинде билим алат. Демек, Жамбыл шаарын, мектеп-интернатын 2 жашыл тоо катары чагылдырдым. 1929 жылдан 1933 жылга чейин Фрунзе шаарындагы педагогикалык техникумда билим алат. Педагогикалык техникумдун кыргыздын бозуй катары чагылдырдым. Көп узабай улуу ата мекендик согуш башталып, Райкан Шүкүрбеков өзү теңдүү курбулары менен согушка аттанат. Өзү теңдүү курбуларын жана Райкан Шүкүрбековду асмандагы каалгып учкан канаттуу куштарга чагылдырдым. Ал эми чагылгандуу кара булутту улуу ата мекендик согуш деп белгиледим. Согуштан жарадар болуп кайткан Райкан Шүкүрбеков филармонияга келип иштеп, ал жерден көптөгөн чыгармаларды жаратат. Жарадар болуп келген Райкан Шүкүрбековду Агын суу катары ал эми филармонияда иштеген мезгилин Жаш балаты катары Балатыдагы тоо бурчактарды анын чыгармалары деп белгиледим. Райкандын талантын баалаган белгилүү адабиятчы Качкынбай Артыкбаев Райкандын чыгармалары өтө курч, өтө таамай, күлкүлүү жазылган, ал чыныгы сатирик деп баа берген. Качкынбай Артыкбаевди бийик карагай аркылуу чагылдырдым. Себеби жогортон өсүп келе жаткан Райкандын талантын баалап турган. Жинди суу термеси. Алгач акро ыр аркылуу жинди суунун кандай экендигин чечмелеп алалы. Жаманды илештирген, намысты дайыма издебеген, самтыратып, уулантып, ууктурган жинди суу. Демек, жинди суу адамды жакшы жака алып барбасы айдан ачык белгилүү. Термеден үзүндү окуйлу. Терменин башы арактан, айланып кетсин тамактан. Силерге айтып жатам, качсын деп жаман адаттан. Карабайт кары жашына, капаны үйөт башына, жүргөн жери ызычуу, эч кимге жакпайт жинди суу. Айдеп ичип жүргөндө, ойното түрлүү күндөргө, жашчылык ырын ырдатат, ай жаркып сулуу түндөрдө. Арстандыктан өткөрүп мышык кылат жинди суу, бири-бирине апчытып, ошондо кызык кылат жинди суу. Отсуз, майсыз күйгүзүп, сызык кылат жинди суу. Коомдогу жат көрүнүштөрдү, башкача айтканда, ичкиликтин зыяндуулугун, коомго, үй бүлөгө тийгизген терс таасирин ачык таамай жана таасын чагылдырып берген. Күйгөндөн ырдалат жаш болуп, эстеп ыйлайт атасын, илгерки өлгөн апасын, карап турсаң мастарды, чоң кызыкка батасың, жаралып эки келбейсиң, жаркыраган ааламга, акыл эс, уят, ар намыс, чоң касиет адамга, түбөлүк жашап каласың, эмгегин сиңген заманга.
Көрктөнөт киши жумуштан, элине кызмат кылыштан, кээ бир көпкөндөр адашат жүрүш туруштан. Алы жетпейт арбайып бөтөлкөдөн чыгыштан. Душман көрөт өзүңдү, ичпе деп жардам кылышсаң. Айткан тилди албайбы, кубалаш керек андайды. Азыраак айтып мастардын кылыгын сандап талдайлы. Акындар албетте Райкан Шүкүрбеков жинди сууну минген адам акыр аягы кандай тагдырга туш болоорун, адам сапатынан чыгып көчөдө калаарын ачык, таамай, таасын чагылдырып жазган. Балдар, ичкилик ичкен адам кандай абалда болуп калат? Кластер түзүп көргүлөчү. Азгырылат, көчөдө калат, үй бүлөсүн унутат, жана башка. Түздүңөрбү? Анда азамат, сабагыбызды андан ары уланталы. Даймонд аркылуу үй бүлө менен жинди суунун айырмасын карап көрөлү. Кызыл менен жазылгандар үй бүлөгө, көк менен жазылгандар жинди суу менен, ал эми жашыл менен жазылган эки жакка тең тиешелүү. Үй бүлө ынтымактуу, жакшы, үйлөнгүчө, көрүшкөнчө, түшүнгөнчө ар дайым күнүгө, жыл бою үй бүлөдө жашайт, аракеттенет. Жинди суу керексиз ыйлатат. Саат сайын, күн бою ичип өткөнчө, дайыма ичкиче, арылганча, ойлонгуча, керексиз, ачуу жинди суу. Демек, үй бүлөдө жинди суу ичкен адам дагы акыр аягы эмне болот? Ал боюнча билесиңер. Балдар, бул сабактан кандай тарбия алдым деген суроого жооп берүү менен өз оюңарды жыйынтыктап дептериңерге жазгыла. Жаратылыш койнунда сабак окуу жактыбы? Анда азаматсыңар. Үйгө тапшырма. Жинди суу термесинен үзүндү жаттагыла дагы. Үйдөн ал боюнча менин личкама жөнөткүлө. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.